Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Миллионерден сыры. Велосипедден башталған тағдыр. Биринчи бөлік жалғыздық талқыланған велосипед жана сүрді өтініш. Бір бөлім. Алтын капастағы жалғыздық. Аскар Мырзаның жашы 50-ден ашып қалса да, келбети келишимді, көздерінен бийлик менен байлықтың сүрі төгіліп тұрған адам әле. Ал өлкөдөгү эң ири курулуш компанияларынын жана бир нече алтын кендеринин кажоюну болчу. Анын жашоосу сырттан караган адамга жомактогудай сезилчү. Шаардын эң кымбат районунда жайгашкан заңгыраган үч кабаттуу ухан сарай, акыркы үлгүдөгү кымбат баалуу унаалар жана үй кылбаган кызматкерлер. Бирок бул жаркыраган жашоонун артында эч кимге көрүнбөгөн, эч ким түшүнө албаган оор жалгыздык бар эле. Аскар Мырзанын жүрөгүндө качандыр бир кезде жаш кезинде катып калган муз бар болчу. Ал эч кимге ишенчү эмес. Адамдардан ага жасаган сыя байлыгына жасалган кашамат экенин жакшы билчү. Акыркы жылдары ал бир кызыктай адатка болгон. Жумасына бир жолу дем алыш күндөрү ал жансакчыларынан качып, эч кимге айтпастан үйүнөн жалгыз чыгып кетчү. Бул чын ал атайын Италиядан бурутма менен жасатылган, баасы $20,000 турган, көмүртектик буладан, карбон жасалган өзгөчө велосипедди колдончу. Велосипед тебүү анын жан дүйнөсүн тынчтандырып, өзүн жөнөкөй адам катары сезүүгө жардам берген жалгыз эрмеги эле. Ал башына каскасын, көз айнегин тагып алганда, аны эч ким таанышуу эмес. Ал миллионер Аскар эмес, жөн гана спорт менен машыккан адамга айланчу. Ошол күз күнүдө ал мейдегидей эртең менен эрте ойгонду. Шаарды коюу туман каптап турган, аба салкын эле. Аскар Мырза кара түстөгү спорттук кийимин кийип, велосипедин минип, шаардын сыртын көздөй бет алды. Ал жолдорду ылгабай, жөн гана шамал менен жарышып, башындагы оор ойлордон арылууну көздөдү. Бирок бул күнгү сапар анын бүтүндөй жашоосун, өткөнүн жана келечегин түп тамырынан бери өзгөртөрүн ал такыр билген эмес эле. 2 бөлүм. Шаар четиндеги кырсык жана шалаакы көчөлөр. Аскар Мырза шаардын барборунан улам алыстаган сайын асфальтталган жылмакай жолдор эскирип, чуңкурларга толо баштады. Ал шаардын эң четки, кедейлер жашаган жаңы конуштарынын бирине кирип келгенин байкабай калды. Бул жерде кымбат баалуу үйлөрдүн ордуна тапурактан эски кыштан салынган, чатырлары шифер менен жабылган кичинекей үйлөр жайгашкан. Көчөлөрү тар, чаң баскан, ал эми жолдун четинде эски дөңгөлөктөр менен темир тезектер чачылып жатты. Бул көрүнүш Аскар Мырзага жаккан жок. Ал артка кайтууну чечип, велосипедин кескен бурганда алдынан чыккан чоң чуңкурду байкабай калды. Көмүртектик буладан жасалган жеңил велосипед катуу ылдамдыкта чуңкурга түшүп, катуу тарс эткен үн чыкты. Аскар Мырза тең салмактуулугун жоготуп, жолдун четиндеги чаңга кулап түштү. Анын бактысына үстүндөгү атайын каргоочу кийимдери аны олутуу жаракаттан сактап калды. Бирок ал ордунан туруп, велосипедин караганда маанайы дароо түштү. Кымбат баалуу велосипеддин арткы дөңгөлөгү кыйшайып, ал эми эң татаал механизм болгон тиштүү дөңгөлөктөрдүн чынжыры үзүлүп, темирлердин арасына чырмалышып калган экен. Муну жөнөкөй шаймандарсыз жолдо оңдоо такыр мүмкүн эмес эле. Аскар Мырза ачууланып каскасын чечип ыргытты. Ал чөнтөгүнөн эң акыркы үлгүдөгү смартфонун алып чыгып, жансакчыларына чалайын десе, телефондун экранында тармак жок нет сети деген жазуу туруптур. Жаңы конуштун бул четинде байланыш мунаралары да жакшы иштечү эмес акшойт. Ал айланасын карады. Күн батып бара жаткандыктан көчөдө адамдар дээрлик жок болчу. Кечки салкын шамал согуп, чаңды сапырып жатты. Миллиарддаган долларларды башкарган, бир сөзү менен министрлерди титиреткен Аскар Мырза азыр чаң баскан көчөдө талкаланган велосипедин кучактап, эч нерсе кыла албай алсыз туруп калды.
Анын ичиндеги текебердиги менен ачуусу кайнап жатты. 3 бөлүм. Май баскан колдор жана күтүлбөгөн жардамчы. Ошентип аргасыз турганда жакын жердеги эски темир дарбазанын артынан бир бала чыгып келди. Анын жашы 13-14 болуп калар. Үстүндөгү кийимдери эскирген, чыканактары жыртылган кемсел кийип алган. Бирок анын көздөрү абдан курч, акылдуу жана терең эле. Баланын колдору машинанын майына боелуп калыптыр, ал колундагы эски чүпүрүк менен манжаларын ачып, Аскар мырзага жайбаракат басып келди. Бала байдын кымбат баалуу спорттук кийимине, баасы унааныкындай болгон велосипедине таң калган жок. Ал жөн гана сынган велосипедке көз чаптырды да салмактуу үн менен сүйлөдү. Шынжырыңыз үзүлүп, алмаштыргычы, суппорту кысылып калыптыр. Дөңгөлөктүн спицалары да бошуп кеткен экен. Мындай абалда аны сүйрөп да кете албайсыз. Аскар мырза балага менси сенбей, кыжырдана карады. Муну өзүм деле көрүп турам, балакай. Бул жөнөкөй темир эмес, италиялык механика. Бул жерде мени алып кете турган такси же телефон чала турган жер барбы? Бала анын орой сөзүнө териккен жок. Бул көчөгө такси келбейт. Телефон тармагыда дөңдүн артында гана кармайт, ага чейин 5 чакырым жөө барышыңыз керек, деди ал токтоолук менен. Анан велосипедди көздөй эңкейип, эгер уруксат берсеңиз, мен аңдып берейин. Менин атамдын устаканасы бар болчу. Темирлердин тилин жакшы билем. Аскар мырза мыскылдуу күлүп жиберди. Сенби? Бул велосипеддин баасы сенин жашаган үйүңдөн да кымбат турат. Мунун механизмдерин атайын сервисте гана оңдошот. Сен эскилиги жеткен ачкычтарың менен муну биротоло бузуп саласың. Бала унчуккан жок. Ал жөн гана сынып, чырмалышып калган шынжырды кармап, анын кысылган жериндеги кичинекей TXT пин манжалары менен тапты. Бул Shimano Dura системасы экен. Электрондук эмес, механикалык. Ооба кымбат, бирок физиканын мыйзамдары баарына бирдей иштейт. Мага 15 мүнөт убакыт бериңиз, жок дегенде үйүңүзгө жетип алгыдай кылып айдаганга жаратып берем. Буссам жооп берем. Аскар мырза баланын мынчалык так маалыматты, механизмдин атын кайдан билерин угуп бир аз таң калды. Жалгыз, чаңда сүйрүп баскандан көрө, табакелге салууну чечти. Мейли, деди ал үшкүрүнүп. Көрөлү сенин колуңдан эмне келерин. Бала велосипедди акырын көтөрүп, өзү чыккан эски дарбазанын ичине алып кирди. Кароонун ичинде кичинекей, чатырынан тамчы өткөн, бирок ичинде аркандай темир шаймандар ирети менен тизилген устакана бар экен. Аскар мырза басагода туруп, баланын кыймыл аракетин байкап турду. Бала чындыгында эле өз ишинин чебери экен. Ал атайын шаймандарды алып чыгып, өтө кылдаттык менен кымбат баалуу темирге бир да чийип түшүрбөстөн чырмалышкан чынжырды чечип алды. Үзүлгөн жерин атайын чынжыр сыккыч менен бириктирип, кыйшайган дөңгөлөктүн спицаларын тегиздеди. Анын колдору ушунчалык тез, ишенимдүү кыймылдап жатты. Бала иштеп жатканда бир да сөз сүйлөгөн жок, анын жүзүндө кандайдыр бир чоң кайгынын, эрте жетилгендиктин белгиси бар эле. 20 мүнөттөн кийин бала колун чүпүрүккө ачып, велосипедди Аскар мырзанын алдына алып чыкты. Болду, баштапкыдай идеалдуу болбосо да, 8-10 чакырым жолду эч кыйынчылыксыз басып өтөсүз. Үйүңүзгө жеткенде устага көрсөтүп коюңуз. Аскар мырза велосипедди тепкилеп педалын айландырып көрдү. Баары майлангандай, кемчиликсиз иштеп жатты. Анын ичиндеги текебердик бир аз жумшарып, балага каратасы пайда болду. Миллионердин ою боюнча, ар бир нерсенин, ар бир адамдын өз баасы бар болчу. Ал дүйнөдө баарын акча менен чечип көнгөн адам эле. 4 бөлүм. Акчадан баш тартуу жана сырдуу бум. Аскар мырза спорттук кемселинин ички чөнтөгүнөн калың капчыгын алып чыкты. Ичи толо $100 көк купюралар эле. Баланын кедей кийимин, эски устаканасын көрүп, ал балага жакшылык кылгысы келди.
Аскар мырза капчыктан $500 5 купюраны, $500 чоң акча эле бул аймак үчүн сууп чыгып балага сунду. Жарайсың, балакай. Колуңдан көрүң төгүлгөн уста экенсиң. Мына бул сенин эмгегиң үчүн. Бул акчага өзүңө жаңы кийим ал, балким устаканыңды оңдоп аларсың, деди алмарттык менен жылмайып. Бирок бала ал сунган акчага кол созгон жок. Анын жүзүндө эч кандай кубаныч да, акчага кызыгуу да байкалбат. Бала Аскар мырзанын көзүнө тике карап: «Мага акчаңыздын кереги жок, байке», деди токто үн менен. Аскар мырза таң калып, колундагы акчасын кайра карап алды. Бул анын жашоосундагы эң кызыктай көрүнүштөрдүн бири эле. Ага кашамат кылган министрлер, бизнесмендер миллиондорду алуу үчүн бутун өбүгө даяр болсо, бул кедей бала $500 баш тартып жатты. Уялба, ала бер. Мен үчүн бул акча эч нерсе эмес. Сен мага чоң жардам кылдың. Же аз болуп жатабы? Аскар мырза дагы $200 сууруп чыкты. Бала башын чайкады. Атам мага ар дайым мээнет кылбай табылган акча колду күйдүрөт деп айтчу. Мен сиздин велосипедиңизде болгону 20 мүнөттө уңдудум. Бул $500 мээнет эмес. Мен бул акчаны ала албайм. Аскар мырзанын кыжыры келе баштады. Ал баш тартууну жактырчу эмес. Кудай-ай, мен сенин атаңды сыйлайм, бирок сен кедейликте жашап жатасың. Акча баарын чечет бул жашоодо. Албайм десең, анда эмне каалайсың? Жөн эле рахмат айтып кетип калайынбы? Мен карыздар болгонду жаман көрөм. Мага айт, сенин кандай шартың бар? Көп акча сурасаң да берем, деди Аскар мырза үнүн көтөрүү. Бала унчукпай туруп, анан терең үшкүрүндү. Акча баарын чечет дейсизби? Баланын үнү күтүлбөгөн жерден чоң адамдын үнүндөй улутуу жана кайгылуу угулду. Анда мага бир гана өтүнүчүм бар. Сиз аны аткара аласызбы, билбейм. Айт. Эмне өтүнүч? Кааласаң атаңды эң жакшы жумушка орноштуруп берем. Кааласаң сага жаңы үй алып берем. Менин колумдан келбеген нерсе жок, деп мактанды Аскар мырза. Бала колун кемселинин ички чөнтөгүнө салып, эскилип калган, чекелери сүрүлгөн, барк кездемеге оролгон бир кичинекей буумду алып чыкты. Ал аны алаканына ачып Аскар мырзага көрсөттү. Мага жаңы үйдүн да, жумуштун да кереги жок. Атам 3 жыл мурун каза болуп калган. Баланын үнү бир аз дирилдеп кетти. Анан ал колундагы буюмду Аскар мырзага сунду. Бул абдан эски, алтындан жасалган, үстүндө өзгөчө аюм чийими бар чөнтөк саат, карманный часы эле. Сааттын айнеги жарака кетип, жебеси тактоп калган экен. Бирок эң негизгиси, сааттын алтын капкагында чоң тамгалар менен АПП деген инициалдар чегилип жазылган эле. Бала Аскар мырзанын көзүнө кадала карап: «Бул саатты атам өлөр алдында мага берип, бул сааттын шыныгы эсин тапсаң, биздин үй бүлөнүн эмне үчүн ушундай талкаланганын түшүнөсүң», деген. Мен ал адамдын ким экенин көпкө издедим. Ал эми сиздин велосипедиңиздин алкагындагы, рамасындагы, атайын буйрутма менен жазылган атыңызды окуп, сиздин ошол адам экениңизди түшүндүм. Аскар Бектуров. Бала сөзүн улады. Менин сизге болгон жалгыз өтүнүчүм. 12 жыл мурун алтын кум кенинде эмне болгонун жана атамдын өмүр эмне үчүн талкаланганын айтып бериңизчи. Менин атамдын аты Эрмек Сатыбалдиев болчу. 5 бөлүм. Миллионердин кубарган жүзү жана тирилген өткөнча. Бул ысымды жана алтын саатты көргөндө Аскар мырзанын үстүнө муздак суу кууп жибергендей болду. Ал өз көздөрүнө өзү ишенбей, колундагы акчалары жерге чачылып түшкөнүн да байкаган жок. Анын жүзү заматта бозуруп, каны качып, эрендири титиреп чыкты. Миллиарддаган долларларды башкарган, темирдей бекем адамдын тизеси калтырап, деми кысыла баштады. Эрмек Сатыбалдиев. Менин эң жакын досум. Менин бир тууганымдай болгон адам, деген үнсүз сөздөр Аскардын мээсинде жаңырып жатты.
Бул саат аскардын жашоосундагы эң жашыруун, эң караңгы сырдын ачкычы эле. Мындан 12 жыл мурун алар Эрмек экөө алтын кум, кийин чогуу ачып бизнес өнөктөш болушкан. Бирок чоң акча, бийликке болгон ачкөздүк аскарды сокур кылып, ал өзүнүн эң жакын досуна чыккынчылык кылган. Кенди чоң аварияны жана миллиондогон карыздарды ал Эрмектин мойнуна ийип, өзү таза суудан кургак чыгып кеткен. Эрмек түрмөгө камалып, бардык байлыгынан айрылып, кийин түрмөдөн чыкканда ден соолугунан ажырап, жакырчылыкта каза болгонун Аскар билчү эмес, же билгиси да келген эмес. Ал саатта алгачкы миллионун тапканда Эрмек экөө бири-бирини белек кылышкан. Аскар өзүнүкүн ошол коркунучтуу түнүкүндө жоготуп алган болчу. Аны Эрмек таап алып, ушул күнгө чейин сактап жүргөнүн ал эми түшүндү. Аскардын тамагы кургап, үнү чыкпай калды. Жерде чачылып жаткан $500 купюралар азыр ушунчалык арзыбаган, маанисиз кагаздарга айланып калган эле. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири азыр жыртык кемсел кийген кедей баланын алдында эң бечара, эң күнөөлүү адам катары турду. Бала саатты кайра чөнтөгүнө салып, Аскар мырзага оор жана суз көз караш менен карат. Сиздин өңүңүз кубарып кетти, Аскар байке. Демек атамдын сөзү чын экен. Сиз ал түндө унута элексиз. Акчаңызды жерден терип алыңыз, ал бул көчөдө сизге жардам бербейт. Аскардын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй согуп жатты. Ал бир сөз да айта алган жок. Өткөн чактын арбактары аны шаардын эң кедей көчөлөрүнүн биринде эч күтпөгөн жерден келип алкымдан алды. Эми ал бул чындыктан эч жакка качып кутула албасын түшүндү. Байлык аны бул күнөөдөн куткара алмак эмес. Миллионердин сыры. Велосипедден башталган тагдыр. Экинчи бөлүк. Өткөн чактын арбактары жана достуктун куну. 6 бөлүм. Алтын менен сыналган достук. Аскардын кулагына шаар четиндеги жаңы конуштун үнү угулбай калды. Шкырган шамалдын, алыстан үргөн иттердин үнү заматта жок болуп, ал өзүнүн өткөн чагынын терең туңгуюгуна кулап баратты. Баланын колундагы эски алтын саат убакытты артка түрүп, мындан 25 жыл мурунку күндөрдү көз алдына тартты. Анда Аскар менен Эрмек политехникалык институттун Тоо кен факультетинде окуп жүргөн жаш, жалындуу студенттер эле. Алар бир бөлмөдө жашап, бир наанды тең бөлүшүп жеген. Бири-бири үчүн отко сууга түшүүгө даяр эң жакын. Эрмек ак көңүл, эмгекчил, өз ишин мыкты билген таланттуу инженер эле. Ал ар дайым китептерден баш көтөрбөй, жер кыртышынын сырларын изилдеп, жаңы технологияларды кыялданар эле. Ал эми Аскар куу адамдардын тилин таба билген, уюштуруучулук жөндөмү күчтүү, амбициясы тоодой жигит болчу. Институтту бүткөндөн кийин экөө тең көп жылдар бою ар кандай кендерде жөнөкөй жумушчу, андан соң мастер болуп иштешти. Алардын эң чоң кыялы өз алдынча кен ачып, өлкөнүн экономикасын көтөрүү, байып балдарына кемчиликсиз жашоо тартуулоо эле. Арадан 10 жыл өтүп, Эрмектин талыкпас изилдөөлөрүнүн натыйжасында алар өлкөнүн түштүгүндөгү алыскы тоолордон алтын кум деп аталган эбегисиз чоң алтын кенин табышкан. Бул жөнөкөй эле кен эмес, накта байлыктын ордосу болчу. Аскар өзүнүн байланыштарын, сүйлөө чеберчилигин колдонуп, чет элдик инвесторлорду таап келген. Ошентип 2 жарым жылдын ичинде жөнөкөй инженерлерден миллионерлерге айланышкан. Биринчи чоң киреше түшкөндө Аскар Швейцариядан атайын буйрутма менен 2 окшош алтын чөнтөк саат карманычасы жасаткан. Бирөөнүн капкагына А. Аскар Бектуров, экинчисине С. Эрмек Сатыбалдиев деп чектирген. Аскар ошондо Эрмектин иңинен кучактап, досум, бул сааттар биздин түбөлүктүү достугубуздун символу болсун. Убакыт өтөр, заман алмашар, бирок биздин бир туугандыгыбыз эч качан бузулбайт. Биз чогууга чыктык, чогуу кармап калабыз деп ант берген эле.
Бирок алтын адамдын жан дүйнөсүн жар кылган металл эмес, ичиндеги бардык кирди сууруп чыккан сыноо экенин алар анда билишкен эмес. 7 бөлүм. Ачкөздүк жана биринчи жарака. Алтын кум кени толук кандуу ишке киргенден кийин акча суудай агып баштады. Аскардын көздөрүн байлыктын нуру сокур кылды. Ал кымбат баалуу унааларда минип, барбордон заңгыраган үйлөрдү сатып алып, күн сайын элиталык ресторандарда чиновниктер менен көңүл ачып жүрдү. Бийликке, акчага болгон кумар аны толугу менен ээлеп алды. Ал кендин өндүрүшүн 2 эсеге көбөйтүүнү, жумушчулардын санын азайтып, техниканын күчүн чегине жеткире иштетүүнү талап кыла баштады. Ал эми Эрмек өзгөргөн жок. Ал дагы эле эски жынсы шымын кийип, кендин башында жумушчулар менен чогуу жүрчү. Анын ою байлыкта эмес, кендин коопсуздугунда, экологияда жана жумушчулардын ден соолугунда эле. Алардын ортосундагы биринчи чоң чырдал ушул коопсуздук маселесинен чыккан. Аскар, биз нормадан ашып кеттик, деген Эрмек кабинетке баш багып, алдындагы кагаздарды үстөлгө ыргытып. Тоонун тирүүчтөрү мынчалык басымга туруштук бере албайт. Вентиляция системасы эскирди, жаңысын алышыбыз керек. Эгер көчкү жүрсө, жүздөгөн адам жер астында калат. Өндүрүштү 1 айга токтотуп, бекемдөө иштерин жүргүзүшүбүз шарт. Аскар кымбат сигарасын түтөтүп досуна мыскылдуу жылмайган. Эрмек, сен дагы эле романтиксиң. 1 ай тактатсо канча миллион доллар жоготубуз, билесиңби? Инвесторлор бизди союп жейт. Жумушчуларга кошумча акча төлөп бер, алар ыңкатпай иштей беришет. Табакелчилик бизнестин негизи. Эч нерсе кулабайт, мен сага кепилдик берем. Адамдын өмүрү акча менен өлчөнбөйт, Аскар. Сен өзгөрүп кеттиң. Сенин көзүңдү алтын басып калды. Деп кыйкырган Эрмек ошондо биринчи жолу. Экөө катуу айтышып, Эрмек эшикти жаап чыгып кеткен. Бул алардын ортосундагы достуктун пайдубалына кеткен биринчи чоң жарака болчу. Аскар өз ичинен Эрмекти өнүгүүгө тоскоол болгон артта калган адам деп эсептей баштады. Ал эми акционерлер кеңешинде Аскар өзүнүн өлүшүн жашыруун түрдө көбөйтүп, Эрмекти акырындап чечим кабыл алуу укуктарынан ажырата баштаган. 8 бөлүм. Апат түнү, Кан менен жазылган тарых. 12 жыл мурунку ошол коркунучтуу ноябрь түнү Аскардын түшүнө дагы деле кирип турчу. Аба ырайы кескин бузулуп, о арасында катуу бароон башталган. Кендин ичинде 3 сменанын 100дөн ашып жумушчусу иштеп жаткан. Түнкү саат 3-төрдө кендин эң терең шахтасында суу ташкыны башталып, тоонун начар бекитилген тирүүчтөрү басымга туруштук бере албай, катуу жарылуу менен кулай баштаган. Аскар ал учурда кендин административдик имаратында инвесторлор менен ичимдик ичип отурган. Сиренанын үнү жаңырганда ал сыртка атып чыккан. Шахтанын оозунан коюу чаң, тапурак аралашкан түтүн чыгып, адамдардын жан үрүй учурган кыйкырыктары угулуп жатты. Эрмек биринчилерден болуп куткаруучу топту баштап жер астына кирип кеткен. Ошол түндөгү хаос, канга боелгон жумушчулар Аскардын эсинен эч качан кетпейт. Эрмек өз өмүрүн тобокелге салып, урап түшкөн таштардын арасынан ондогон адамдарды сууруп чыккан. Бирок 28 жумушчу жер астында, түбөлүк караңгылыкта калып калган эле. Аскар дүрбөлөңдүн ортосунда, шахтанын оозунда чуркап жүрүп чөнтөгүндөгү алтын саатын түшүрүп алганын байкаган эмес эле. Ана Эрмек таң атып калганда, ылайга аралашып жаткан жеринен таап алган. Таң атты. Күн чыкканда кендин айланасы тозоктун өзүндөй көрүндү. Журналисттер, прокуратура, өкмөт өкүлдөрү жетип келишти. Кендин иши тактотулуп, миллиондогон долларлык айыппулдар, кылмыш иштери козголору белгилүү болду. Инвесторлор Аскарга чалып, эртеңги чейин күнөөлүү адамды таап, биздин акчабызды сактап калбасаң, сени тирүүлөй көмөбүз деп коркутушту. Ошондо Аскардын кабинетинде шайтан өзү менен сүйлөшкөндөй болгон. Ал түшүндү, эгер ал түрмөгө отурса, бүт империясы урайт. Байлыгынан айрылат.
Ал өзін сақтап қалуу үчүн кимдир бирөөнү курмандыкка чалышы керек эле. Жана ал адам, башкы инженер, кемдин техникалык коопсуздугуна жооп берген Эрмек Сатыбалдиев болду. 9 бөлүм. Иуданын өбүсү, чыккынчылыктын баасы. Кырсыктан кийинки экинчи күнү Аскар бардык байланыштарын, акчасын колдонуп, документтерди жасалмалай баштады. Ал коопсуздук үчүн бөлүнгөн миллиондогон каражаттарды Эрмек Сатыбалдиев өзүнүн жеке эсептерине которуп алган. Ал эми кеңге эски, сапатсыз тирөөчтөрдү койгон деген жасалма далилдерди даярдатты. Сатылып алынган эксперттер кырсыктын себебин жалаң гана башкы инженердин шалаакылыгына шылташты. Эрмекти полиция кабинетинен кишендеп алып чыгып баратканда Аскар коридордо турган. Эрмектин үстү башы дагы деле чаң, көздөрү кызарып, уктабагандан жүдөп кеткен эле. Ал Аскарды көрүп: «Аскар, досум, аларга айт. Мен коопсуздук үчүн акча сураганда сен бербей койгонсуңбу? Документтерди көрсөт аларга. Бул бир жаңылыштык», деп жалбарган. Бирок Аскар көзүн ала качып, үн катпастан титирей бурулуп кеткен. Ошондо Эрмек баарын түшүндү. Анын көзүндөгү жалын өчүп, ордун чексиз көңүл калуу жана боштук ээледи. Милициянын унаасына түшүп баратып, ал Аскарга акыркы сөзүн айткан. «Сен мени саттың, Аскар, бирок сен саткан Эрмек эмес. Сен өзүңдүн абийириңди, жан дүйнөңдү саттың. Алтын сенин мүрзөң болот». Эрмек Сатыбалдиев 15 жылга эркинен ажыратылып, катаал режимдеги түрмөгө кеселген. Анын бардык мүлкү конфискацияланып, аялы жана кичинекей уулу Азамат көчөдө калган. Ал эми Аскар жабырлануучу өнөктөш катары кенди толугу менен өзүнө өткөрүп алып, байлыгын 10 эсеге көбөйттү. Бирок ошол күндөн тартып ал бир да жолу тынч уктаган эмес. Ар бир түндө ал кулаган шахтанын үнүн жана Эрмектин акыркы сөздөрүн угуп чыкчу. 10 бөлүм. Учур чак, күнөөнүн мойнуна алуусу. Бул эскерүүлөрдүн баары Аскардын мээсинде бир нече секунданын ичинде чагылгандай элестеп өттү. Ал кайрадан шаар четиндеги чаңдуу көчөгө, талкаланган велосипединин жанына кайтып келди. Анын алдында Эрмектин уулу Азамат турган. Баланын көздөрү атасыныкындай терең, акыйкаттыкты талап кылган, эч нерседен коркпогон көздөр эле. Аскар мырзанын деми кысылып, тамагына бир нерсе тыгылып калгандай болду. Ал калтыраган колдору менен жүзүн басып, бир топко унчукпай турду. Миллионердин текеберлиги талкаланып, ал алсыз бир байкушка айланган эле. Жерди чачылган долларларды шамал учуруп кете баштады, бирок ага эч ким маани берген жок. «Атаң?» деди Аскар араң үнүн чыгарып, үнү каргылданып. «Атаң абдан жакшы адам болчу. Ал дүйнөдөгү эң ак ниет, эң таза адам эле». Азаматтын көздөрү тарый түштү. Ал атасын мактоосун эмес, чындыкты уккусу келген. Анда эмне үчүн ал түрмөдө черептен соолугунан айрылды? Эмне үчүн биз ачарчылыкта калдык? Эмне үчүн ал каза болор алдында менин колума ушул саатты берип, күнөөлүүнүн атын ушул табат деди? Сиз ага эмне кылдыңыз эле? Баланын үнү буулугуп, көзүнө жаш тегеренди, бирок ал ыйлаган жок. Ал атасынын кегин издеген эр жүрөк жигит катары турду. Аскар тизелеп отура калгысы келди. Анын ичиндеги 12 жыл бою катылган күнөө сезими вулкан сыяктуу атылып чыкты. Мен аны саттым, балам, деди Аскар башын ылдый салып, жашыруун сырын биринчи жолу үн чыгарып айтып. Кендеги кырсыкта мен күнөөлүү болчумун. Мен акчаны аяп, коопсуздукту камсыздаган эмесмин. Адамдар өлгөндө мен түрмөдөн, банкрот болуудан коркуп кеттим. Мен документтерди жасалмалап, бардык күнөөнү сенин атаңдын мойнуна ийилдим. Инвесторлорду жана сотту сатып алдым. Мен каркок элем, Азамат, байлык мени шайтанга айландырган. Азаматтын жүзү катып калды. Ал атасынын бейкүнөө экенин дайыма билчү, бирок чындыктын мынчалык плаш жана мыкаачылык менен жасалганын укканда, анын ичиндеги дүйнөсү аңтарылып кетти. Сиз
Сиз менин атамдын досу эмес, анын өлтүргүчсүз, деди Азамат бир сөзүн каккандай так жана муздак айтып. Атам түрмөдөн катуу ооруп чыкты. Бизде аны дарылоого бир тыйын да жок болчу. Ал кыйналып жатып жан берди. Ал эми сиз болсо ошол кандан табылган акчага ушундай кымбат оюнчуктарды, велосипедди көрсөтүп минип жүрүсүзбү? Аскар мырза шашкан бойдон чөнтөгүнөн чектик китепчесин сууруп чыкты. Анын мээси дагы эле эски адат менен иштеп, кырдаалды акча менен чечүүгө аракет кылып жаткан. Азамат, мени кечир. Мен бардыгын оңдойм. Мен сенин атаңды кайтара албайм, бирок сага жана апаңа. Мен силерге $1 миллион берем. Жок, 2 миллион. Каалаган жериңерден үй алып, каалаган өлкөдөн окутамын. Менин бүт байлыгымдын жарымын ал. Болгону мени кечиргениңди айтчы. Бала чектик китепчеге жийиркене карат. Анан акырын басып барып, Аскардын колундагы калемсапты жана чекти алып, айрып шамалга учуруп жиберди. Менин атамдын өмүрү сатылбайт, Аскар байке, деди Азамат кайраттуу үн менен. Мен сизден велосипедди оңдогонум үчүн да акча алган жокмун. Атамдын канына боелгон акчаңызга да тийбейм. Сиз мага чындыкты айттыңыз, мен ошону гана уккум келген. Эми сиздин абийириңиз, сизди кантип жазаларын өзүңүз көрүүсүз. Бала артына бурулуп, эски темир дарбазасын көздөй басты. Кете бериңиз. Сиздин велосипедиңиз аңдолду. Бирок сиздин жан дүйнөңүздү эч ким оңдой албайт экен. Дарбаза тарс этип жабылды. Аскар мырза чаң баскан, караңгылап бара жаткан көчөдө жалгыз калды. Ал эми анын ичиндеги дүйнөсү миңдеген бөлүктөргө бөлүнүп талкаланып жаткан эле. Анын миллиарддары, бийлиги, кадыр баркы азыр эч нерсеге жарабай калды. Көп жылдан бери биринчи жолу Аскар мырзанын көзүнөн жаш куулуп, ал үнүн чыгарып, чаңга чөгөлөп ыйлап жиберди. Бирок бул акуянын соңу эмес эле. Аскар мырза үйүнө кайтып келгенден кийин, анын жашоосунда эч качан болбогондой чоң өзгөрүүлөр, күтүлбөгөн чечимдер жана тагдырдын дагы бир катаал соккусу күтүп турган сыры велосипедден башталгандыр. 3 бөлүк, жан дүйнөнүн төңкөрүшү жана артка кайтуу жолу. 11 бөлүм. Алтын капастагы муунтуу. Аскар мырза шаар четиндеги чаңдуу көчөдөн үйүнө кантип жетип келгенин өзү да сезген жок. Анын кымбат баалуу жол тандабасы заңгыраган 3 кабаттуу хан сарайдын дарбазасынан кирип келгенде, алдынан дайыма жүзүндө жасалма жылмаюусу бар кызматчылары тосуп чыкты. Бирок бул ирет Аскар алардын саламына да жооп кайтарган жок. Анын үстү башы чаң, тизеси айрылган, ал эми көздөрүндө мурда эч качан болбогондой боштук жана чексиз чарчоо бар эле. Ал кенен мрамор менен капталган коридорлордон өтүп баратып, дубалда ийиленген кымбат баалуу сүрөттөргө, алтын жалатылган эмеректерге жийиркене карап жатты. Бул байлыктын баары ага азыр эрмектин каны менин көз жашындай көрүнүп турду. Өзүнүн 2 кабаттагы кенен иш бөлмөсүнө кирип, оор эмен эшикти ичинен бекитип алды. Бөлмөдөгү жалгыз жарык үстөлдүн үстүндөгү кичинекей лампа эле. Аскар күзгүдөн өзүн карат. Күзгүдөн ага өлкөнүн эң таасирдүү миллионери эмес. Абийирин акчага саткан, досунун өлүмүнө себепкер болгон, өз жашоосунун каркок туткуну карап турду. 12 жыл. 12 жыл бою ал өзүн өзү алдап, мен баарын туура кылдым, бизнес ушундай катаал болот, башка аргам жок болчу деп актанып келген эле. Бирок Азаматтын бир гана сөзү, анын колундагы жарака кеткен алтын саат бул жалган дүйнөнүн пайдубалын талкалап салды. Аскар креслого отуруп, башын мыкчып, унчукпай дагы ыйлады. Анын жашоосундагы эң чоң жетишкендиктери, банктагы миллиарддар, бийлик, кадыр барк баары кумдан жасалган сепилди урап жатты. Менин атамдын өмүрү сатылбайт. Бул сөздөр кулагында жаңырып, мээсин тешип өткөндөй болду. Эми кантип жашайт? Бул жүктү кантип көтөрүп жүрөт? 12 бөлүм. Жашыруун сейф жана түн ичиндеги сот. Түн ортосу ооп калган.
Аскар ордунан туруп, кетип тепчесинин артында катылган чоң темир сейфке басты. Анын сыр сөзүн терип, оор эшигин ачты. Сейфтин ичинде чет өлкөлүк банктардын акциялары, накталай долларлар жана алтын куймалар бар эле. Бирок Аскардын колу алардын бирине да тийген жок. Ал эң түпкүрүндөгү чаң баскан кара папканы алып чыкты. Бул папкада алтын кум, кениндеги чыныгы документтер, техникалык коопсуздук боюнча Эрмектин жазган эскертүүлөрү жана шахтанын кулашына алып келген чыныгы себептер сакталган болчу. Ошол кезде Аскар бул документтерди жок кылып салуудан корккон, анткени инвесторлорго каршы качандыр бир кезде курал катары керек болуп калат деп ойлогон. Бул кагаздар Эрмектин күнөөсүз экенин толук далилдей турган жалгыз далил эле. Аскар документтерди үстөлгө жайып ар бир баракты окуп чыкты. Эрмектин өз колу менен жазган. Аскар, эгер биз тирүүчтөрдү алмаштырбасак, тоо кулайт. Мен жумушчулардын өмүрүн тобокелге сала албайм деген сөздөрүн көргөндө, анын жүрөгүнө бычак сайылгандай болду. Ал ошондо досунун сөзүн укпай, ач көздүк кылып, акыры бүтүндөй трагедияга алып келген. Анан өзүн сактап калуу үчүн ошол трагедияны Эрмектин мойнуна ийилген. Аскар тартмадан тапанчасын алып чыкты. Жалтыраган кара курал анын колунда муздак сезилди. Анын мээсинде бир ой пайда болду. Ушунун баарын токтотуунун бир гана жолу бар. Бир гана ок жана бардык азап токтойт. Ал тапанчаны маңдайына такат. Колу калтырап демей кысылды. Бирок ошол кезде көз алдына Азаматтын жүзү көлдү. Атам түрмөдөн катуу ооруп чыкты. Биз ачарчылыкта калдык. Күнөөлүнүн атын ушул табат. Эгер Аскар азыр өзүн өлтүрсө, ал бул дүйнөдөн эң чоң каркок катары кетет. Ал Эрмектин алдындагы карызын кутулбай, анын үй бүлөсүнө тарттырган азабын оңдобой туруп качып кетмекчиби? Жок, өлүм бул өтө жеңил жаза. Ал тирүү калып өзүнүн кылган күнөөсүн жуушу керек. Ал баарын жоготууга туура келсе да, акыйкаттыкты орнотуусу тийиш. Аскар тапанчаны кайра тартмага салды да эшикке карап катуу, чечкиндүү үн менен сүйлөдү. Мен баарын кайтарам, Эрмек, сенин таза атыңды кайтарам. Бул менин жашоомду талкаласа дагы. 13 бөлүм. Жырткычтардын уюгу, директорлор кеңеши. Эртеси күнү эртең менен Аскар компаниясынын башкы кеңсесинде чукул директорлор кеңешин чакырды. Кеңешме бөлмөсү шаардын борборундагы бийик айнек имараттын эң жогорку кабатында жайгашкан эле. Стөлдүн айланасында алтын кум, кенинин негизги инвесторлору, сатылып алынган чиновниктер жана Аскардын бизнес өнөктөштөрү отурушту. Алардын эң таасирдүүсү Рашид аттуу криминалдык чөйрөгө жакын, өтө коркунучтуу инвестор болчу. Аскар бөлмөгө киргенде, анын жүзүндөгү чечкиндүүлүк жана муздактык баарын таң калтырды. Ал адаттагыдай жылмайып тамашалаган жок. Түз эле стөлдүн башына өтүп алдындагы микрофонду күйгүздү. Мырзалар, мен бүгүн силерди бир гана себеп менен чакырдым, деди Аскардын үнү залда жаңырып. Бүгүндөн баштап алтын кум кениндеги өндүрүш токтотулат. Ал эми компаниянын акыркы 12 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча башкы прокуратурага өз каалоом менен аудит жүргүзүүнү суранам. Бөлмөдө өлүк тынчтык өкүм сүрдү. Бир нече секунддан кийин баары чурулдап, нааразычылыктарын билдире башташты. Сен акылыңан айындыңбы, Аскар? Деп кикирди Рашид ордунан туура калып. Кандай өндүрүштү токтотуу? Кандай прокуратура? Биздин ал жакта миллиондогон долларларыбыз айланып жатат. Аскар ага токтоолук менен карат. 12 жыл мурунку кырсыктын чыныгы себептери жашырылган. Эрмек Сатыбалдиев бейкүнөө түрмөгө отурган. Документтерди жасалмалаган менмин, жана силердин көбүңөр буга жардам бергенсиңер. Мен бардыгын ачыкка чыгарам. Мен өз үлүшүмдү мамлекетке жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө өткөрүп берем. Ал эми өзүм кылган кылмышым үчүн сот алдында жооп берүүгө даярмын. Рашиддин көздөрү кызарып, жырткычтай тиктеп калды.
Ал Аскарга жакындап келип, үстөлгө таянып сүйлөдү. Сен эски күнөөлөрүң үчүн толбоо кылгың келип калганго. Бирок сен жалгыз эмессиң. Аскар, бул кайыкта баарыбыз чогуубуз. Эгер сен кемени тешемдесең, биз сени биринчи болуп сууга ыргытабыз. Сен биздин акчабыз менен ойной албайсың. Бул компаниядан тир чыкпайсың. Аскар мыскылдуу жылмайды. Мен силерден коркпой калгам, Рашид, эгер мага же менин жакындарыма бир нерсе болсо, чыныгы документтер сакталган чет өлкөлүк банктын уячасы автоматтык түрдө эл аралык журналисттерге жана Интерполга ачылат. Силер да менден калбай темир тор артына барасыңар. Ал эми азыр жыйналыш бүттү. Ал артына бурулуп, эч кимди карабастан бөлмөдөн чыгып кетти. Бирок ал түшүнүп турду, ал азыр эле өзүнүн өлүм өкүмүнө кол койгондой болду. Рашид сыяктуу адамдар миллиондорун оңой эле бирип койбойт эле. Аскар эми өзүнүн эле эмес, Азаматтын да өмүрүнө коркунуч жаратканын сезди. 14 бөлүм. Караңгы көчөлөр жана жашыруун камкордук. Аскар бардык расмий иштерин токтотуп, адвокаттарына керектүү документтерди даярдоону тапшырды. Анын эми бир гана максаты калды: Азаматка жана анын апасына жардам берүү. Бирок ал Азаматтын текебердигин, анын акчадан кантип баш тартканын жакшы билчү. Эгер ал ачык эле жардам сунуштаса, бала аны эшикке кууп чыкмак. Ошондуктан Аскар амал ойлоп тапты. Ал өзүнүн кымбат баалуу кийимдерин чечип, жөнөкөй, эскире куртка кийип, эски үлгүдөгү унаа сатып алды. Ал күн сайын шаардын четиндеги ошол жаңы конушка барып, Азамат менен алыстан аңдып турчу. Азаматтын жашоосу чындап эле оор болчу. Анын апасы оорулуу экен, күнү бою төшөктө жатчу. Азамат эртең менен эрте туруп, набайканада камыр жууруп иштеп, түштөн кийин эски устаканасында кошуналардын велосипеддерин, радиоприемниктерин, эски буюмдарын аңдып акча тапчу. Бул жаш баланын өзүнүн жашынан эрте жетилип, бүтүндөй үй бүлөнүн жүгүн өз мойнуна алганын көргөндө, Аскардын жүрөгү канжалагандай ооруду. Бул менин күнөөм. Ал азыр эң мыкты мектептерде окуп, бактылуу балалыкта жашашы керек болчу деп ойлоду ал. Аскар жергиликтүү дүкөндүн ээси менен жашыруун сүйлөшүп, ага чоң суммадагы акча берди. Бул Азаматтын үй бүлөсү үчүн, деди ал дүкөнчүгө. Аларга күн сайын эң жаңа азык-түлүктөрдү, дары-дармектерди берип тур. Бирок акчаны ким төлөгөнүн эч качан айтпа. Аларга кайрымдуулук фондунан бөлүндү, же карызыңар кечилди деп түшүндүр. Ошентип бир жума өттү. Азамат дүкөнгө келгенде, дүкөнчү ага бекер азык-түлүк берүүгө аракет кылды. Бирок Азаматтын акылы курч эле. Байке, бизге эч качан эч ким бекер эч нерсе берген эмес. Мен бул азыктарды албайм. Же акчасын төлөйм, же кайра алып кетем деп бала көгөрүп турбадыбы. Дүкөнчү аргасыз чындыкты жашырып, бул өкмөттүн жакырларга берген жардамы деп аран көндүрдү. Аскар мунун баарын алыстан унаасынын ичинен байкап отурду. Ал баланын көз карандысыздыгына, намысына суктанды. Ошол эле учурда эрмектин мүнөзүн көрүп, досуна болгон сагынычы күчөдү. 15 бөлүм. Коркунучтун көлүгөсү. Бирок Аскардын бул жашыруун жашоосу узакка созулган жок. Рашиддин адамдары Аскардын артынан аңдып, анын күн сайын кайсы жакка барып жатканын билишкен эле. Бир күнү кечинде Аскар Азаматтын үйүнөн алысыраак жерде унаасында отурганда, анын телефонуна белгисиз номерден чалуу түштү. Алло, деди Аскар. Аркы тараптан Рашиддин үрүй учурган муздак үнү угулду. Аскар, досум. Сен акыркы күндөрү шаардын эң кир көчөлөрүндө эмне жоготуп жүрөсүң? Биз сенин кимдин артынан байкап жүргөнүңдү таптык. Эрмектин уулу экен, Сен ушул балага жардам берем деп, биздин миллиарддарды жок кылгың келип жатабы? Аскардын дене боюн муздак тер басты. Рашид, эгер ал балага же анын үй бүлөсүнө манжаңардын учу тийсе, мен силерди тирүүлүү жүргө көмөм. Деп кикирди Аскар. Сен бизди эч нерсе кыла албайсың, Аскар, сенин колуңдан эч нерсе келбейт.
Эртеңге чейин прокуратурадан арызыңды кайтарып ал. Документтердин баарын бизге өткөрүп бер. Болбосо ал бала атасынын артынан кетет. Жана бул ирет кырсыкенде эмес, ушул караңгы көчөдө болот, деди Рашид да телефонду өчүрүп салды. Аскардын колундагы телефон түшүп кете жаздады. Ал өзүнүн күнөөсү үчүн жазаланууга даяр эле, бирок анын чечимдери эми азаматтын өмүрүнө түздөн-түз коркунуч жаратып жатты. Ал балага экинчи жолу чыккынчылык кыла албайт болчу. Жок, бул ирет ал эрмектин уулун сактап калышы керек, ал Тургай өз жанын курмандыкка чалса дагы. Аскар унаасын оталдырып түндүн караңгылыгында тез эле план түзө баштат. Эми ал жөн гана миллионер эмес, өзүнүн жана досунун намысы үчүн күрөшкөн жоокерге айланышы керек эле. Анын алдында өтө коркунучтуу жана татаал түн күтүп турган миллионердин сыры. Велосипедден башталган тагдыр. 4 бөлүк түнгү кагылышуу жана кан менен жуулган күнөө. 16 бөлүм. Ишенимдүү дос жана караңгыдагы буктурма. Аскар унаасынын ичинде отуруп, шаардын түнкү чырактарына телмире карат. Рашиддин коркутуусу анын мээсинде кайра-кайра жаңырып жатты. Миллионерлердин дүйнөсүндө сөздөр жөн эле айтылбайт. Өзгөчө Рашид сыяктуу кылмыш чөйрөсүнөн чыккан адамдардын сөзү дайыма кан менен каштоолорун ал жакшы билчү. Алар азаматты бүгүн түндө эле жок кылууга аракет кылышары анык эле. Аскар жалгыз өзү куралданган бандиттерге каршы тура албасын түшүндү. Ага ишенимдүү, акча үчүн эмес, принцип үчүн күрөшө турган адам керек эле. Ал чөнтөгүнөн телефонун алып, көптөн бери чалбай калган бир номерди терди. Бул Рустам болчу. Рустам мурда атайын кызматта, спецназ иштеген, кийин Аскардын коопсуздук кызматынын башчысы болгон. Бирок Аскардын ыплас иштери көбөйүп, коррупциялык схемалары ашык боло баштаганда, Рустам, мен сенин акчаңды эмес, сенин өмүрүңдү коргоого жалдангам. Бирок сенин абириңди коргой алам деп жумут кылган. 3 чакыруудан кийин телефонду алышты. Угуп жатам деген Рустамдын катуу, олутуу үнү угулду. Рустам, бул мен. Аскар, деди ал үнү каргылданып. Мага сенин жардамың керек. Сен мага мурда кайра адам болгон күнүң чал дедиң элего. Ошол күн келди, окшойт. Телефондун аркы тарабында бир азга унчукпастык өкүм сүрдү. Анан Рустам үшкүрүнүп: мен сенин үнүңдүн коркууну эмес, чечкиндүүлүктү угуп турам. Аскар, кайда барышым керек? Деп сурат. Жарым сааттан кийин Рустам кара түстөгү байкалбаган жол тандабас менен азамат жашаган жаңы конуштун четине жетип келди. Аскар ага болгон шындыкты, эрмектин уулун тапканын, Рашиддин коркутуусун жана бүгүн түндө эмне болушу мүмкүн экенин жашырбай айтып берди. Рустам курткасынын ичинен тапанчасын алып чыгып, актып жатып: сен өзүңдү өлүмгө түртүп жатканыңды билесиңби? Эгер Рашидге документтерди бербесең, ал сени союп салат. Бирок сен акыры туура жолду тандаганың үчүн мен бүгүн сенин жаныңда болом, деди. Алар азаматтын эскилиги жеткен үйүнөн өлүү метрдей алыстыктагы караңгы көчөгө унааны токтотуп, буктурмага жатышты. Түн ортосунан ооп айлананы өлүк тынчтык каптат. Тек гана күзгү муздак шамал эски үйлөрдүн чатырларын каңгыратып согуп турду. Аскардын жүрөгү дүкүлдөп, ар бир дабышка кулак түрүп жатты. Ал өзүнүн бүткүл жашоосунда мынчалык коркконда, мынчалык тирүү экенин сезгенде эмес эле. Бул түн анын 12 жылдык күнөөсүн жууй турган жалгыз мүмкүнчүлүгү болчу. 17 бөлүм. Өлүм алып келген көлөкөлөр. Саат түнкү 2:30 өткөндө көчөнүн башынан фараларын өчүрүп алган 3 кара жол тандабас унаасы үнсүз жылып келе жатканы көрүндү. Унаалар азаматтын үйүнө жетпей тактоп, ичинен кара беткап кийген, колдоруна темир таяктарды, шынжырларды жана үн пасаңдатуучусу, глушитель бар тапанчаларды кармаган 10 чакты адам түштү. Алар өтө тажрыйбалуу кылмышкерлер экени көрүнүп турду.
Экөө дарбазанын эки жагына туруп, калгандары үйдү тегеректеп өтүүгө камынышты. Бирөөнүн колунда желим идиш менен бензин бар эле. Алардын максаты үйдү өрттөп, дүрбөлүң түшкөндө Азаматты тирүүлүү кармап кетүү экени айтпаса да түшүнүктүү болду. Бул Рашиддин сүйүктүү ыкмасы курмандыгын эң алсыз жеринен жакындары аркылуу сындыруу. Унаанын ичинен муну көрүп турган Аскардын каны кайнап чыкты. Ал өзүнүн байлыгы, статусу тууралуу унутуу. Ал азыр костюм кийген миллионер эмес, досунун уулун сактап калууга милдеттүү болгон катардагы адам эле. Мен аларды тактадым. Сен арт жагынан келгиле, деди Аскар эшикти ачып жатып. Жинди болбо, Аскар. Аларда курал бар. Сен артта тур, мен киришем деп Рустам аны токтотууга аракет кылды. Бирок Аскар аны укпастан, унаадан атып чыгып, бандиттерди көздөй чуркап жөнөдү. Бензин көтөргөн бандит эски жыгач дарбазага сүйүктүктү чачып, зажигалкасын күйгүзгөнгө үлгүрө электе, караңгылыктын ичинен Аскар жетип келип, аны болгон күчү менен ийинден ары сүзүп жыгылды. Экөө тең чаңга оонап түшүштү. Зажигалка алыска ыргып кетти. Тактоткула, айбандар. Деп пикирде Аскар ордунан ыргып туруп. Бандиттер күтүлбөгөн кол салуудан бир азга нес болуп калышты. Бирок алардын башчысы Аскарды дароо тааныды. Карасаңар, биздин урматтуу Аскар мырза өзү келиптирго. Деп мыскылдап күлдү ал. Рашид байке биз сенин ушул жерде болоруңду билген. Сен биздин ишибизди жеңилдеттиң. Экөөнү тең байлап унаага салгыла. Ал эми үйдө өрттөгүлө. 18 бөлүм. От кан жана үзүлбөгөн үмүт. Бандиттер Аскарды көздөй жабыла келишти. Бирөөсү темир таяк менен Аскардын башына шилтегенде, ал эңкейип үлгүрдү, бирок таяк анын далсына катуу тийди. Аскар ооруганына чыдап антоп жиберсе да, жыгылган жок. Ал жаш кезинде Эрмек экөө көчү мушташтарында көп эле таяк жегенин, бирок эч качан багынбаганын эстеди. Ошондо Эрмек аны дайыма каргопкалар эле. Эми кезек ага келди. Аскар алдында турган бандиттин жаагына бар күчү менен уруп, анын колундагы таягын жулуп алды. Ал миллионерлерче эмес, эң акыркы демей калганча күрүшкөн айласыз адамдай мушташып жатты. Бирок күчтөр тең эмес эле. Аны үчөөлүп тегеректеп ар тараптан уруп башташты. Дагы бир сокку Аскардын кабыргасына тийип, ал чаңга кулап түштү. Анын оозунан кан атып көз алды караңгылай баштады. Ошол маалда кароонун артынан Рустамдын тапанчасынан чыккан үнсүз октордун дабышы угулду. Рустам кесипкөй жоокер катары өтө так жана алдам кыймылдап, эки бандитти буткатып сулатты. Калгандары дүрбөлүңгө түшүп, Рустам тарапка ок чыгара башташты. Бул ызы чуудан, октун дабышынан кароонун ичиндеги кичинекей эски үйдүн жарыгы күйүп, эшик шарт ачылды. Басагода Азамат пайда болду. Ал көчөдө болуп жаткан кыргынды көрүп, бир заматта эмне болуп жатканын түшүндү. Анын апасы үйдө ооруп жаткан, эгер бул адамдар үйгө кирсе, баары бүтмөк. Азамат корккон жок. Ал устаканасында темирлер менен иштеп, жашынан оор жумушка бышкан, кайраты бекем бала эле. Ал дароо устаканасына кирип, өзү жасап алган чоң темир ачкычты, разводной ключ, жана электр шакерин колуна алды. 19 бөлүм. Устаканадагы курал, баарыбыз биргейбиз. Сыртта бандиттердин башчысы Аскардын жанына келип, тапанчасын анын башына такат. Сенин жомогуң бүттү, Аскар, сенин кайрымдуулугуң ушул чаң баскан көчөдө аяктайт деп ырылдады бандит. Аскар көзүн жумуп, өлүмгө даярданып калган. Бирок күтүлбөгөн жерден эски дарбаза тарс этип ачылып, ичинен Азамат атып чыкты. Ал корпустон чуркап келип, колундагы оор темир ачкыч менен тапанча кармап турган бандиттин колуна бар күчү менен чапты. Сөктүн сынган үнү угулуп, тапанча жерге түшүп калды. Бандит бакырып жибергенде, Азамат анын мойнуна өзү жасаган электр шакерин такап, баскычын басты. Ток урган бандит дирелдеп барып жерге кулады. Аскар көзүн ачып, өзүн каргоп жаткан баланы көргөндө таң калганынан сүйлөй албай калды. Ал мени эжек көрөткө.
Ал мени өлүмгө таштап койсо деле болмок деп ойлоду Аскар. Туруңуз, жатпаңыз, деп пикирди Азамат Аскарды колунан тартып. Аскар ордунан араң турду. Экөө артын бириктирип калган бандиттерге каршы турушту. Ошол маалда Рустам дагы эки бандитти зыянсыздандырып аларга жетип келди. Рашиддин адамдары өздөрүнүн саны аз калганын жана Рустам сыяктуу кесипкөй мергенчиге туруштук бере албасын түшүнүп чегинүүгө аргасыз болушту. Алар жарадар болгон шериктерин сүйрөп, жол тандабастарына түшүп, караңгылыкка сиңип кетишти. Көчөдө кайрадан тынчтык өкүм сүрдү. Бирок бул тынчтыктын баасы өтө кымбат болчу. Аскардын жүзү, кийимдери канга боелуп, кабыргасы сынып, оор дем алып жатты. Рустам келип Аскарды жөлөдү. Тез арада бул жерден кетишибиз керек. Алар кайра келишет, жана бул ирет куралчан адамдар көп болот, деди Рустам. Азамат болсо энтигип, колундагы темир ачкычын жерге түшүрүп жиберди. Анын көздөрүндө коркуу эмес, суроолуу, терең таң калуу бар эле.